Атака Мажумаровду сыйлайм, мисалы үчүн өтө чечен, анан мындай бир тазалыгы менен. Тазалык дегенде уурдап алган, жеп алганда эч качан жабышкан эмес да, болгон эле жана каптап келип, ушу жанагы жогорку кеңешти чактайбыз деп эле ошондон өзүчө болгон. Бирок ошол эле убакта кээ бир адамдар бар, урматтуу бир туугандар, булар жана орозо битирип берип атканда санап бербейт. Көн берет. Ушул Мажумаров, жаман элдин баары жаман көргөн Мажумаров, анан элдин баары жакшы көргөн Мажумаров. Ошол Мажумаров бир жолу келип атат дагы, анан балачы орозо битирип келген эсти келди. Жазып койгонбуз 32 сом буудайдан, 22 сом арпадан, анан 600 сом курмадан бир некеден десек айтат, ата канча беребиз деп, балам биз курманыкын беребиз деп, эң чоңун алып ошону берип атат да. Анткени ал Мажумаров. Аны биз урдап алганын көргөн жокпуз, жеп алганын көргөн жокпуз. Только тилинен баары коркобуз, тили аныкы жанагыдай 1000 автоматтан күчтүү мисалы үчүн да. Бирок ошондо мен айттым, дедим, балам бизге болбойт анткени бул аты Мажумаров, урматтуу бир тууганым. Алхамдулилlah намаз окуп атат, намаз окуган мусулмандарды биз мактасак, иншалла жакшы жаша бере турган болот. Ошол сыяктуу ар бир адам өзүнүн кадыр-баркын жараша. Мына бул Адахам Кимсанбаевич Мажумаров биз экөөбүз көп жылдан бери таанышпыз. Мен бул жигитти аябай жакшы билем. Абдан патриот жигит. Кыргыз эли жери дегенде жанын берген жигиттерибиздин бири да. Мына экөөбүз көп сүйлөшөбүз эл жөнүндө. Бул ушунчалык тарыхты да кыйын билген жигит, экономиканы да түшүнгөн жигит, маданият, адабият, искусствону да ушунчалык терең түшүнгөн жигит да. Жан дүйнөсүнө бүт ошолордун баарын батырып алган жигит да. Мындайча айтканда, мунун бир кичинекей муштумда болгон жүрөгүнө ала тоону батырып алган жигит. Кыргыз деген улуу журтту батырып алган жигит да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Очередь жетпей калды сөзгө. Ошого результаттары, жыйынтыктары көңүлдө болбой жүдөп калганыңыздарда рахмат төрөгө. Бактыргешич, мен сизге мага очередь жетпей калды сөзгө. Ошого кайрылып туруп сунушумду айтайын дедим эле да. Бактыргешич, пока пландоого өтмөйүнчө айыл чарба региондор эч качан өнүкпөйт. Ошондуктан мен сизге мындай сунушум бар да. Сырткы ички карыздарга батып, ошол акчаларды жумшап, өнүгүү көңүлдөгүдөй болбой, результаттары, жыйынтыктары көңүлдө болбой жүдөп калганыңыздарда мени эстеп койсоңуздар, мага келсеңиздер, мен сиздерге бир эле айыл чарбаны эмес, айыл чарба менен байланыштуу бүт барды тармактарды, региондорду узак мөөнөттө тез өнүгө турган жолду айтып берем сиздерге. Айшы лучше ого чейин эле чакырып акылдашып турсаңыздар жакшы болот. Чоң рахмат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Араван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-чү степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме, анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да. Кадимкидей анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле эдин сакаттары деле салып койсоңуздар болот.
өзүнүн эм банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калдыңыздар. Мен бүгүн чегара жөнүндө вообще сүйлөбөйүн дедим эле. Чегара жөнүндө мен айттыңыз да эмнеге? Мен өзүм позициямды уже айттым, ошол позицияда турамын. Башка сүйлөштүн кереги жок да, кажети жок. Эми сиз мага личный мени фамилиямды атып, күнөөлөрдү коюп атканыңыз үчүн мен ошол жөнүндө сөз кылайын. Камчы Кылышбаевич, азыр сиздердин колуңуздарда күч да силердин колуңарда, акча да силердин колуңарда, СМИ да силердин Акча жөнүндө айтыңыз. Давайте не будем там друг друга здесь полемику устраивать. Причем тут күч? Ресурстар силердин колуңарда. Эмне десеңер жараша. Анда эмес, мен факт, я давайте вот так. Камчы Кылышбаевич, я буду перебивать вас. Вы начинаете обратно политику здесь играть. Политику не надо играть. Знаете что? Я перечисляю здесь факты. Я вас не обвиняю. Вас будет обвинять органы, которые соответствующие. Да. Я по факту вам, факты перечисляю вам. Так, менин вактымды ограничить этпегиле. Айтыңыз. Нормальный бардын сүйлөп алайын. Хорошо, азыр эми анандай мындай деп 10 минут, 5 минут деп ограничить этпегиле. Значит, по фактам. Биринчиси, жанагы 17-жылы бир баланы сабап койдуңуз деп. Ал биринчиден да, эгер ошол чындык болсо, ошол видеокамералар бар ошол жерде. Кана видеосведение. Анан кийин аны мен көөртүп, буунтуп, жөн эле тепкилеп салгандай кылып айтып атасыңар. Ошол экспертизанын сүрөттөрү, эмелер каякта ошол? Жок да эчтеке. Голдуу сөздөр да. Мугалимдердин айтышы боюнча дагы өзүбүз көргөн жокпуз, бирок ушинтип айтты. Жаш балдар там какие-то пацаны 6 класс, 5 класстарны эмес. Их вообще показаний туура эмес. Они что скажут, то эме. Анан кийин анын бардыгы болгон нерсе бул уюштурулган провокация. Мен ошондо деле айтканмын. Ал жерде менин аялым чыгып, ошол жанагы материнский родительский фонддор түзүп аткан бул мыйзамдуу эмес. Бул барышы болбойт деген үчүн менин баламды ошол жерде куугунтукка алгандар. Менин баламды ошол жерде мугалимдер сабактарда отуруп, мана силердин актаңардан мына ушул бекер айжигиттин баласы окуп атат. Анан кийин изгой кылып бүтүп бардыгын. Анан кийин жанагы 3 постоянный рекет кылып, ошол 3-4 бала ал менин баламды эме кылып рекет күн вымогательствомен заниматься этип жүргөн. Ошонун артынан менин балам 1 жыл лечение алды. Буга ким жооп берет? Вот ошондуктан анан дагы бир нерсеси. Ал жерде мен ал нерсени ошол замат эле жаап койсом болот эле. Жөн эле келип хорошо, давайте деп эле койсом. Жок, мен принципиально барып мен айттым. Ал жерде как раз я хотел доказать, что ал жерде жанагы акчанын тарабында мен эсептеп көрдүм. Оказывается, 5 миллиард сом ошол родительский фонддун арасында Кыргызстан боюнча 5 миллиард сомду ошонун тарабында мафиозный группалар түзүлгөн деп. Именно ошол Сокулук районунда ошол мафиозный группалар, мугалимдер, ошол жерде милицияда отурган детский милиционерлер, андан тышкары следовательдер, РОВД, сот, прокуратура бардыгы мен ошону до конца бардымдан ошону доказывать эттим. Мен бул жөнүндө президентке да жазганмын, генеральный прокуратурага жазганмын, жакшы мен ал документтердин баардыгын сактап койгонмун. Анан кийин анын эмеси алар өздөрү следовательдер менин мойнума эчтекени кое албай, почти 1 жылдан ашык созуп жүрдүлөр дагы. Анан кийин дагы эмне деп коеттар? Качып кетти, розыскта деп продлевать этип коеттар. Себеби доказательствосы жок, эчтекеси жок. Прямой, ошондо мен түшүндүм, что адвокаттар дагы, булар жөн эле азыркы күндө биздин адвокаттар нотариус болуп калыптыр. Следовательдердин ошолордун баардыгы дознаниядан келген, следствиеден келген нерсени эле узаконить этип берет экен алар. Ошондой болуп калды. Сот деле ошондой болуп калды. Мен до конца бардым для того, чтобы понять всю мафию, всю цепочку. Ошондо соттун немесиге чейин баргам. Бирок тиги жерден в связи с тем, что, значит, актуальности жоголду деп туруп, анан кийин суроо өтүп кетти деп жапкан. То есть у меня нет никакой судимости. Она закрытая. И никакой жанагы өзүңүз жакшы билген регистрацияда жок андай нерсе. Жок, ошондуктан жанагы ЦИКке барганда алар текшерткен. Эмеге запрос кылат. Ушундай уголовный делога сотко привлекаться этилгенби, соттолгонбу дегенде ал жерде возможно эме кылган. Да, ушундай уголовный дело ачылып эме болгон, бирок анысы жабылган деп. Понимаете? Из-за срока давности деп туруп жаап койгондар. Анан кийин бул жерде извините, мен айтпайын десем айттырасыңар да. Мисалы өзүңүз эле уголовный дело ачылып, по особо государственным преступлением ачылган сизге. Президенттин үстүнөн ачылган. Ну бирок силер ал жерден чыгып туруп эмени жаптыңар го. Судимости снимать этилген. Мен деле ошол судимость снимать этилген, ошол эле замат. Эмне үчүн президент болуп атасыңар? Бул жерде давайте, мындай болуп атат да. Өзүңөрдөгү выключать этпеңиздер, выключать этпей туруңуздар. Мен сүйлөсөм эле выключать этебиз.
өзүңүздөрдүн көзүңүздөрдү тарашаны көрбөй менин көзүмдү кырпын издейсиздер да. Рахмат. Ошондуктан жок токтоп туруңуздар. Жоқ, азыр күн тәртібі бойынша кетелі, біз башкандыкка Так, кетіп рахмат, жатабыз. анда Султан Рашидович, мындай да, мен сизден өзүңүз признавать этасыз, да, действительно было возможно такое уголовное дело, действительно такие случаи, такие происшествия случилось, а что там суд принимал решение, это давнишнее дело, и это не мое дело, так? Я просто факты перечислил о том, что там это так случилось, это раз. Во-вторых, о том, что по нашей судимости нас, мы никого, как говорится, жанагыдай муунтуп жаш балдарды урган эмеспиз. Биз саясий жагына соттолгонбуз, туура. Бирок ошол эле мезгилде сиз айттыңыз, сиздикин суд прекратил по сроку давности. А нас не прекращал. Нас оправдал суд. Вот разница есть. Жоқ, күн тәртібі бойынша Рахмат. кетелі. Вот прям, это пусть, Күн тәртібі бойынша кетелі. это не повестка дня, но пусть это разбирается правоохранительные органы, другие органы. Күн тәртібі бойынша кетелі. Да?